Тянь-Шань Нарын шаарынын Борбордо көчөсүндөгү көзгө басар парктардын бири. Бирок түптөлгөндөн бери бир дагы жолу оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Ичинде улуу ата мекендик согуштун жана 7 апрель элдик революцияда курман болгон баатырларга арналган эстелик монументтен башка эч нерсе жок. Совет мезгилинде отургузулган бул карабактардын эскилиги жетип, кээ бири чирип калган. Каражаттын жоктугунан бактардын 1/3 бөлүгүнө суу да жетпейт. Ошентсе да Нарын шаардык жашылдандыруу ишканасынын кызматкерлери бактан түшкөн майда жалбырактарды тазалап, тегерегин шыпырып, болушунча сугарып турушат. Себеби паркка сейилдеген тургундар арбын. Союз убагында салынган парк экен. Ошонун баары тең бак отургузган бактын баары тең эскилиги жетип, ошол убакта отургузган бактар экен да. Акыркы жылдары, акыркы 10 жыл мурункуда карагайлар отургузуптур, ёлкалар. Алар да ошо эскилиги жетип, жашылдандыруу мекемесинин атынан ушу 2 кароолчу иштейт. Ушу күндүр түндүр иштешет да, ошого деле карабай ушу элдер дагы ушул жерден көп кишилер келет, эс алышат, ары өтчөт, бери өтчөт, ушу карагайлар устунда баштары сындырып кетет, жулуп кетет, качелиялар устунда сындырып кетишет. Быйыл Тянь-Шань паркы толук реконструкциядан өтөт. Бул үчүн жергиликтүү казнадан атайын каражат бөлүнүүдө. Жакында шаардык мэрия паркты жашылдандыруу боюнча республикалык деңгээлде конкурс жарыялаганы турат. Эгерде долбоор даяр болуп ишке кирсе, сейилбактын сырткы тосмосунан баштап тротуар, балдар площадкасы жаңыртылмакчы. Шаарында архитекторлор эми баягы тийиштүү адистер аз. Ошондуктан республика боюнча жарыялап эле ылайыктуусун жакшысын алып, анан ушул заборун, ичиндеги эскирип калган бактарды кайра алмаштырып, тротуарын, жалпы баарын алмаштыра алып атабыз. Ошондой эле парктын күн чыгыш тарабына инвестордун колдоосу менен балдар ойной турчу 2 кабаттуу аянтча курулат. Учурда тиешелүү документтери бүтүп, инвестордун гана келишин күтүп атабыз дейт Нарын шаардык муниципалдык ишканасынын башчысы. Бизге бир инвестор кайрылган, шаар Борбор шаардан келип ушул жер берсеңиз деп биз балдар аянтчасын курат элек деп жакшы бир проект алып келиптир. Эки этаж өзүңүздөрүн турган жер. Ушул жер азыр 1056 чарчы метр жерге деп сүйлөшүп эскизин көрүп, бүгүнкү күндө комиссияны өткөрүп 5 жылдык мөөнөткө бердик. Жеңил типте конструкторлор менен курулат, жеңил типте курулат да. Парктын жалпы аянты 15500 чарчы метрди түзөт. Эскилиги жетип, балдар үчүн шарты жок болсо да, паркка келгендердин аягы суюлбайт. Айжамал Болот кызы, Нурсултан Болотбеков, Өлкөдеми, Нарын шаары.